Кыргыз эли кылымдардан бери ислам динин асыл баалуулуктарын улуттук каада салттары менен айкалыштырып жашап келген. Бүгүнкү жыйындын аталышынын өзү терең мааниге толуп турат. Диним ислам, өлкөм Кыргызстан деген сөз бул ар бир мусулман кыргызстандыктын ички ураны болушу абзел. Диним ислам, өлкөм Кыргызстан идеясы бул радикализмге каршы эң күчтүү иммунитет. Жарандар өз динин терең жана туура Ханафи мазхабы негизинде түшүнсө, алар өз мекенин Кыргызстанды көздүн карегиндей коргогон, мыйзамды сыйлаган патриот инсандардан болушат. Бул болуп аткан иш-чара үчүн ушу көчмө жыйынды уюштуруп жаткан Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгына, анын жетекчиси урматтуу Азиретти муфтийибиз Абдулазиз Кары Закиров устазга терең ыраазычылык билдиребиз. أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. Allah'ın berekeli okулган эки аяттардан пайда болгон соопторду сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламдын ыйык рухуна, анын кутман үй-бүлөсүнө, кутман сахабаларына багыштадык. Allah'ın berekeli окулган эки аяттардын шарафатында ушул мамлекетибиздин башында турган журт башчыбызга жана мамлекетибизге кызмат кылып аткан кызматкерлерибизге, дин кызматкерлерибизге Аллахым өзүн күч кубат бергин, жооптуу кызматтарды өзүң жеңил кылгын, жараткан Кудайым. Келечек урпактарыбызды иманда, исламда бекем кылгын. Ат-тайибин ат-тахирин. Алхамдулиллахи раббил аламин. Бирахматика я архамар рахимин. Аллаху акбар. Чын динчил адам эч качан мекенин сүйбөй калбайт. Ал эми мекенин сүйгөн адам динине албетте бекем болот. Мамлекет менен диндин гармониясы бул биздин коопсуздугубуздун, туруктуулугубуздун кепилдиги. Мамлекет мыйзамдын үстөмдүгүн, тартипти, бардык жарандын укугун коргойт. Ал эми дин адамдын жүрөгүн, адеп ахлагын, руханиятын тарбиялайт. Бул эки күч карама каршы эмес. Тескерисинче бири-бирин толуктап, колдоп турушу зарыл. Муфтияттын кечээ, бүгүн жана эртең деген темасы абдан орундуу. Кечээ биздин ата-бабаларыбыз дин менен мамлекеттин ынтымагын сактап, элди бириктирген. Бүгүн биз, урматтуу мекендештер, сиздер менен бирге ушул жолду улап жатабыз. Эртеңки муунга да таза дин, бекем мамлекет, тынч өлкө калтыруу биздин жалпы милдетибиз. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда мамлекет менен диндин өз ара мамилеси мыйзамдуулукка, өз ара урматтоого жана кызматташууга негизделген. Бул багыттагы иштердин негизги укуктук негизи болуп, дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы эсептелет. Мыйзам ар бир жарандын абийир жана дин тутуу эркиндигин камсыз кылуу менен бирге диний уюмдардын ишмердүүлүгүн жөнгө салууга жана коомдук коопсуздукту сактоого багытталган. Урматтуу жыйын катышуучулары, Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен бекитилген улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу мамлекетибиздин өнүгүүсүнүн жаңы идеологиялык багытын аныктады.
Бул документ улуттук баалуулуктарды сактоо менен заманбап өнүгүүгө жетишүүнү көздөйт. Аталган уңгу жол диний мекемелердин дагы коомдук аң сезимди калыптандыруудагы жоопкерчилигин арттырат. Мындан тышкары журт башчыбыздын жарлыгы менен бекитилген 2021-2026 жылдарга Кыргыз Республикасынын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын концепциясы диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын негизги багыттарын аныктап берди. Ошондой эле ажообуздун жарлыгы менен үй бүлөлүк салтанаттарды жана маркумду эскерүү үрп адаттарын тартипке келтирүү боюнча маанилүү чечим кабыл алынган. Бул жарлык ысырапкорчулукту азайтууга, социалдык тең салмактуулукту сактоого жана улуттук үрп адаттарды туура нукта өнүктүрүүгө багытталган. Кадырлуу жыйындын катышуучулары, акыркы жылдары Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын ишмердүүлүгүндө олуттуу өзгөрүүлөр орун алды. Өлкө башчысы Садыр Нуркожоевич Жапаровдун колдоосу менен өлкөбүздүн бардык аймактардагы өкүлдөргө жана район шаардын баш имам катиптерине ата мекендик өндүрүштөн чыккан кызматтык автоунаалар тапшырылды. Бул чечим диний кызматкерлердин эл менен болгон байланышын жакшыртууга, аймактардагы көйгөйлөрдү ыкчам чечүүгө жана кызматтык милдеттин натыйжалуу аткарууга чоң жардам берди. Үй бүлө институтун бекемдөө багытында кеңири түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Үй бүлө коомдун пайдубалы, ошондуктан никенин бекемдиги, ата-энеге урмат көрсөтүү, балдарды туура тарбиялоо маселелери ар дайым көңүл борборунда болууда. Ошондой эле аялдардын коомдогу орду, үй бүлөдөгү ынтымак, кайнене менен келиндин өз ара сый мамилеси боюнча агартуу иштери уюштурулуп келет. Зордук зомбулуктун бардык түрлөрүнүн алдын алуудагы муфтияттын негизги багыттарынын бири болуп саналат. Ислам дини мээримдүүлүккө, сабырдуулукка жана адилеттүүлүккө чакырган, эл арасында кеңири түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө жана жума баяндары байма-бай айтылууда. Урматтуу жыйындын катышуучулары, өлкөм Кыргызстан диним ислам аталышында ушул иш-чарабызды жакындан колдоп, жергиликтүү администрация, жетекчилик, аймактагы өкүлчүлүк, диний кызматкерлер, ага эжекелер баардыгыңыздар кош колдоп, мына ушул жыйыныбыз Кудайым буйруса уланууда. Өзгөчө биздин Кыргыз Республикасында диндин баалуулуктарын жеткирүүдө мамлекет тарабынан абдан чоң зор колдоолор болуп жатат. Аны сиздер мына көрүп жатасыздар. Өзгөчө журт башчыбыз тарабынан кандай гана маселе болбосун, дин жаатында муражаат кылып журт башчыбызга кайрылган кезде сөзсүз түрдө биздин журт башчыбыз урматтуу Садыр Нуркожоевич дин жаатында иши болсо дагы көңүл буруп, биздин ушул диний багыттагы ишмердүүлүгүбүздү колдоп келет. Андыктан муфтият кече, бүгүн жана эртең аттуу бул термин кече күнү мындан бир 40-50 жыл мурун атеисттик доордо биздин ата бабаларыбыз динди тутунуп, динди жашап жана биз бүгүн динди тутунуп атабыз да, ошол ата бабаларыбызды боз үйдүн ичинде жетиштирип, ушундай диндин баалуулуктарын жеткире билген. Ал кезекте мындай эркиндик жок эле. Ал кезекте мындай устазалар жок эле, кетиптер жок эле. Тескерисинче куугунтук бар эле. Тескерисинче бөгөт бар эле. Бирок ошого карабастан динди тутунуп, динди жашап, кече күнү биздин ата бабаларыбыз мээнет кылып, дуа кылып, биз бүгүн дин эркиндигинде, эркиндик мамлекетте, эгемендүү мамлекетте жашап жаткандыгыбыз кече күнкү ата бабаларыбыздын чоң мээнети. Андыктан ушул мекенибизге, динибизге кызмат кылып өтүп кеткен ата бабаларыбызды Кудай Таала мээримин алсын. Ошол ата бабаларыбыз ыраазы болуш үчүн биз бүгүнкү урпак, бүгүнкү диний кызматкерлер татынакай мекенибизге ээ чыгып, динибиздин баалуулуктарын коомго жеткирүүдө талыкпастан кызмат кылуу 2 эсе жоопкерчилик артат. Сөзүмдүн акырында дагы ушул Ош областындагы бардык аймактардагы диний кызматкерлерге терең ыраазычылык билдирем. Сиздер Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынан чыккан бардык чечимдерди коомчулукка жеткирип, күнү түнү мээнет кылып келатасыздар. Кудай Таала мээнетиңиздерге береке берсин, жооптуу кызматтарды жеңил кылсын. Өзүңүздөрдүн кубанычы болгон үй бүлө, бала чака, эл журт менен аман болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бүгүнкү көчмө жыйындын катышуучулары, диним ислам, өлкөм Кыргызстан жана мамлекет менен диндин өз ара гармониясы принциби бүгүнкү эгемендүү Кыргызстандын коомдук саясий жана руханий турмушунун негизги өзөгүн түзөт.
Алар бири-бирин четке какпастан, тескерисинче өлкөнүн туруктуулугу үчүн бирге иштеши керек болгон кубулуштар. Ислам дини кылымдар бою кыргыз элинин каада салттарын, маданияты, дүйнө таанымын жана адеп ахлагы менен жуурулушуп келген. Ал коомду ынтымакка, тазалыкка, адилеттүүлүккө жана сабырдуулукка үндөйт. Кыргызстан бул биздин эгемендүү мекенибиз. Ислам дини негизги принцибинин бири мекенди сүйүү, анын мыйзамдарын урматтоо, бүтүндүгүн коргоо жана коомдун өнүгүшүнө салым кошуу. Дин дайыма коомдун бардык тармактарына таасир эткен маанилүү фактор болуп келген. Дүйнөдө динчилдик деңгээли азайбай, тескерисинче өсүп жатат. Дин өз табияты боюнча консервативдүү көрүнүш болуп эсептелет. Дини уюмдар жана алардын лидерлери көбүнчө саясий функцияларды аткарышат. Дин светтик коомго карата турукташтыруучу да, ошондой эле деструктивдүү да потенциалга да ээ. Мунун баары дин менен мамлекеттин, бийликтин бири-биринин ортосундагы гармониясынын так өнүгүүсү менен сакталат. Урматтуу дин кызматкерлери, чындыгында сиздер бүгүнгү ушул жыйынга катышып аткан коом Ош облусундагы руханий эл агартуучулардын баш сабындагы кишилерсиздер. Ар бириңиздердин ордуңуздар, ар бириңиздердин кызматыңыздар жана милдетиңиздер өтө орчундуу, жеке кишилик эмес, коомчулук үчүн арналган өмүрүңүздөр бар. Албетте бул коомдун арасынан, эл арасынан чыгып, эл башында туруп, элге бир насаат айтуучу болуу, элге бир жакшылык жеткирүүчү болуу ар кимге насып кылбайт. Ошондуктан бүгүнгү күнгө чейин сиздер аябай жакшы эмгектерди жаратып, биздин Ош облусу өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой көп улуттуу, көп конфессиялуу жана көп калк жайгашкан облустардын катарын түзөт. Ошонун арасында сиздердин бүгүнгү күндөгү диний агартуучулук жаатында кылып берип жаткан кызматыңыздар, бизге болгон жардамыңыздарды мен баса белгилеп, барыңыздарга терең ыраазычылык айткым келет. Аллах таалам барыңыздардан разы болсун. Бүгүнгү жыйын мындан кийин дагы биздин дагы күйлөнүп шыктануу иштешибизге демге дем кошот деп терең ишенем. Ошону менен бирге жыйындын уюштуруучулары тарапка дагы бир жолу Азирети муфтийибиз баш болгон дин башкармалыгына чоң рахмат айтам. Мына биздин Ош облусунда бүгүн бардык жума окулган, ар жума сайын ушул касиеттүү динибизди, коомдун ынтымак биримдигини, бири-бирине болгон ырайым ынтымагыны, боорукерлигини даңазалап элге жеткирип жаткан жума окулган мечиттердин имамдары катышып отурат. Албетте бул кишилердин дагы эмгеги зор экендигини баса белгилейм. Катышуучуларга жана уюштуруучуларга чоң рахмат. Чакыруубузга кабыл алып келип берген Ош облусунун жалпы жетекчилерине, урматтуу губернаторубуз Аманкан Батырбекович баштаган администрация жетекчилерине жана жалпы катышуучуларга терең ыраазычылык билдирем. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Kırgızstандай bir de memlekette dinge verilgen mınандай erkinlik, mınандай bugünküdey çiğnalış yok. Kutlu olsun uşul marekeler. Elimizge, yurtumuzda daim ıntımakçılık olsun. Yurtumuzga bereke versin. Kılıvatkan işleringer, uşul din zatına kılıvatkan işleringerge daim baş verip, iyilik verip, tüzüңөр жарык, туңар бийик болуп, ушул ишиңерди дайым ислам жолунда жакшы ишиңерди кылып, элдин, журттун бардык бата дуасын алып, дайым аман эсен болушуңарды тилек кыламын. Амин. Аллаху акбар.